Толгонай Арзыкеева жигитим экөөбүз 1 жылда 2 жолу көрүшөбүз. Толгонай кандайсың? Кандай жаңылыктарың бар чыгармачылыкта? Чыгармачы адам болгон соң дайыма изденүүдө болосуң. Жаңы нерселерди багынткың келет. Ошондуктан учурда жаңырларды жаздырып, аны менен катар жаңы альбомумду чыгаруунун үстүндө иштеп жатам. Мындан сырткары өзүмдү актрисалык жактан сынап көрүү максатында тасмага тартылып жаткан учурум. Буйруса башкы ролдогу каармандардын биринин образын жаратып жатам. Сүйлөшкөн жигитиңди буга чейин сыр кылып келсең, жакындан тартып ачыкка чыгара баштадың. Мындай чечим чыгарууга эмне түрткү болду? Нурсултан чет мамлекетте иштегендиктен экөөбүз 1 жылда 2 эле жолу көрүшөбүз. Бири-бирибизди аябай сагынуу, күтүү менен өтөт күндөрүбүз. Анан ал келерде мени аябай сүйүнүп, башкача бир сезимдерге толкуйм. Жолукканда экөөбүз жаңы таанышкандай сезимде эле боло беребиз. Бири-бирибизди уял менен карап, бир чети сүйүнүп. Мен аябай кубанам ушундай сезимдер менде дагы, анда дагы бар болгонуна. Ошондуктан билбейм, ушунчалык сонун эмоцияларга батып туруп, аны ичимде сактай алган жокмун. Көрөрмандарым менен бөлүшкүм келди. Сүйүү романдарында баяндалгандай ушунчалык ары махабатыңар бар экен. Турмуш куруу тууралуу ойлонуп көрдүңөрбү? Албетте, турмуш куруу тууралуу оюбуз бар, бирок жакын арада эмес. Ал дагы мен дагы жашмын. Ал иштеши керек. Мен болсо чыгармачылыгымды өркүндөтүп, жаңы бийиктиктерди багынтышым керек. Өзүмдү дагы деле кичинекей кыздай сезем. Үйдө бир туугандарымдын эң улуусу болсом дагы аябай эрке кызмын. Ошондуктан азырынча жубай статусун алууга мага эрте деп ойлойм. Нурсултан сени кандай жигиттик сапаттарың менен өзүнө тартып алды болду экен? Нурсултан экөөбүз башында дос болчубуз. Ар кандай сөздөр менен тамаша иретинде бири-бирибизди шылдыңдап, каткырып күлүп эле жүрө берчү. Ошондой эле аябай ачык айрым, ыймандуу акылдуу бала экенин байкагам. Кийин экөөбүз тынымсыз сүйлөшө баштаганда мага кылган сый мамилеси, көңүлүм түшүп калган кезде кандай болсо дагы көтөрө билгенин мени аябай сүйүнчү. Ошондой чыныгы жигиттик сапаттарым менен мени өзүнө тартып алса керек деп ойлойм. Азыр дагы менин жакшы маанайымдын, ийгиликтеримдин себеби ошол бала. Эң негизгиси мен кандай болсом ошондой кабыл алат. Маалымат булагы аргумент чекит кейжи. Нурлан Насиптин туулган күнүнө Асель Кадырбекова эмне берди? Кечээ 10 сентябрда эстрада ырчысы Нурлан Насиптин туулган күнү болду. Ырчы 29 жашка чыкты. Ал Instagram баракчасына 9 сентябрдан 10-уна караган түнү саат 12ден өтүп үйүнө чарчап келсе, ана апасы, жубайы, туугандары менен шам күйгүзүлгөн тортту кармап күтүп турушкан видеосун жүктөдү. Ал досторун жана көрөрмандарынын куттуктоолоруна ыраазычылык билдирип буларды жазды. Түнкү саат 12:00дөн кийин чарчап келсем, үйдөгүлөр куттуктайбыз деп күтүп отурушуптур. Бир туугандарым дагы топтолушуптур. Майрам түндө эле башталып, жубайым кымбат баалуу жипар жыттуу атыр тартуулады. Азыр жумуштарым менен көчөгө чыгып баратып, ошол жипар жыттуу атырды семинип алдым. Негизи туулган күнүмдү белгилейин деген планым жок болчу. Жашың улууланган сайын убакыттын көпчүлүк бөлүгүн үй бүлөң менен чогуу өткөргүң келе берет экен. Бирок досторум кечинде чакан кече өткөрөлү дешти. Мындай эле социалдык тармак аркылуу куттуктап жаткандарга ыраазычылыгымды билдирем, деди ал. Видеодо жубай Асель Кадырбекованын карындаштары, апасы Нурланды жумуштан келери менен торт кармап тосуп алганын көрүүгө болот. Маалымат булагы Заман Чекит кейжи.